Эфирде күндеби маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда кызматта Айтурган Сатиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Парламенттик жаңы коалицияны калыптандыруу создуктурулбайт. Биринчи сүйлөшүүлөр болочок альянстын сүрөкөтүн берди. Жыйынтык чыкпаган сабак. Бүгүн Кыргызстанда 2005 жылдын марттагы революциясын жана анын аеосуз уурдалган жемишин эскеришүүдө. Тазалаган жер таза эмес, 5 канал көчө жана короолордогу тартип үчүн күрөштү улантууда. Бишкектеги тазалыкка короо шупургандардан башка дагы ким жооптуу? Мектеп театрларынын кезектеги республикалык фестивали Борбордо жүз берди. 15тен ашуун мектептин окуучулары 20дан ашуун спектакльде катышкан. Жогорку кеңеште жаңы коалициянын курамы боюнча сүйлөшүүлөр расмий түрдө старт алды. Бул туурасында социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди. Айтымында болочок коалиция кандай болору болжолдуу көрүнүп калды. Ал альянстын курамы боюнча сүйлөшүүлөргө бардык фракция лидерлери, анын ичинде оппозициялык ата журт жана республиканы да чакырып алганын билдирди. Анткени менен парламенттин ичинде тар чөйрөдө көпчүлүк альянсы мурункудай эле КСДП, Ар намыс жана Ата мекенден турары айтылууда. Бирок өкмөттүн курамы кескин өзгөрөт. Келечектеги парламенттик көпчүлүк боюнча лидерлердин жана эл өкүлдөрүнүн пикири кабарчыбыз Самат Асиповдун материалында. Сүйлөшүүлөрдүн расмий эмес бөлүгү КСДП мандат алган күнү эле башталган. Социал-демократтардын лидери ушул убакытка чейин эле келечектеги коалициянын жана жаңы өкмөттүн курамы, түзүмү, өлкөнү өнүктүрүү программасы жана укук милдеттери боюнча башка фракция жетекчилеринин пикирлерин уккан. Өз сөзүндө президент келерки министрлер кабинетинин программасы өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегия болушу керектигин айткан. Жаңы коалициянын түзүлүшү боюнча, ал коалицияга кире тургандар боюнча, кайсыл фракциянын киришине макулдуктары боюнча, анткени ар бир фракциянын өзүнүн көз карашы бар экен. Жана ошондой эле кийинки жакынкы келечек боюнча, алыскы келечек боюнча биз көз караштарды алып атабыз. Ошол көз караштардын жакындыгынын негизинде бир коалициялык көпчүлүк сүрөт деп турабыз. Турсунбеков коалицияга кире турчу фракциялар дээрлик белгилүү болуп калганын айтат. Бирок алардын аттарын азырынча ачыктабайт. Алар бизге башка фракциянын лидерлеринен белгилүү болду. Ар намысчы Феликс Кулов альянска кирүүгө даяр. Бир нече шарттар менен. Биринчи экономикалык көрсөткүчтөр боюнча чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиздин жарандыгын сактоо жана эң башкысы премьер-министрге болгон талаптар. Будут еще требования о том, чтобы у премьера было право. Дагы бир талап премьер-министрге вето коюу укугу болушу керек. Мисалы, фракция кайсы бир талапкерди кызматка сунуштаса, премьер аны артка кайтара алат. Фракция бир адамды берди. Өкмөт башчы аны гана коюшу керек деген мындан ары болбойт. Эгер талапка ылайык эмеспи, анда башкасын сунуштайбыз. Мына ушундай жол менен биз мурдага салыштырмалуу жакшы өкмөт түзөбүз деген ойдобуз. Ал эми Ата журт фракциясы азырынча чечим кабыл ала элек. Себебин депутат Надира Нарматова көпчүлүккө кирүү боюнча аларга расмий сунуш берилбегени менен байланыштырды. Андыктан ушул убакка чейин бул темага байланыштуу фракциянын бир дагы жыйыны боло элек деп ишендирет. Ырысалды ынтымак деген болбой эле ырысалды бузукулук болуп жатып калды да. Ошон үчүн биз карап туруп атабыз. Бүгүнкү күндө кайсы фракциялар кирет көпчүлүк коалицияга? Же мурдагы эле баягы эле 3 Ата мекен, СДПК, Ар намыс үчөө эле калып кала турган болсо, анда бул кезектеги эле саясий оюн катары биз баалайбыз дагы, андай коалициянын ичине кирүүдүн кызыкчылыгы деле болбой калат да. Анткени менен вице-спикер эгер жаңы коалиция мурдагы эле курамында кала турган болсо, көпчүлүккө кирүүдөн баш тартышаарын кошумчалады. Айтымында мындай формат Ата мекендин ырысалды ынтымакты ыдыратышы өкмөт башчы менен гана айрым министрлерди алмаштыруу аракети катары көрүнүүдө. Башкаруучу коалицияны куроодо депутаттык топтордо ага таасир этери бышык. Бирок конституцияга ылайык көпчүлүктү түзүүгө депутаттык топтор катыша албайт. Алар өз көз караштарын фракциянын чечиминен тышкары билдиришет. Башкача айтканда өз каалоолоруна жараша. Биз эркин депутаттар коалицияны жана коалициянын сунуштаган өкмөтүн колдошубуз мүмкүн, же каршы добуш гана берүүбүз мүмкүн. Биз официалдуу түрдө коалиция киргенге акыбыз жок. Эгер коалициянын ишин туура деп эсептесек, аларды жактасак да болот, аларга оппозиция болсок да болот. Коалицияга кирүүгө көпчүлүк фракциялар ыктап турганы менен айрым маселелерде пикир келишпестиктер дагы деле бар экенин социал-демократтардын лидери белгилейт. Бирок жаңы өкмөткө биринчи бериле турган тапшырмалар аныкталды. Биринчи максат коалициялык көпчүлүк буга чейинки улуттук өнүктүрүү кеңеш тарабынан кабыл алган программаны
андан ары улантып ошону ишке ашыруу үчүн максаттуу киришүү, алдыдагы бажы союз болобу, кум төр маселеси башка маселелерди аягына чыгаруу, бардык коомдогу актуалдуу маселелер боюнча көз караштарын алып атабыз. Парламенттик көпчүлүк ушул жуманын соңуна чейин куралып, андан ары жаңы өкмөт түзүү аракеттери башталары болжонууда. Самат Асипов, Азат Ынтымаков, 5 канал. Ал ортодо депутаттар жаңы өкмөттү калыптандыруу учурунда саясий соодалашуу чектен чыкпаарына ишендирүүдөн тажашпайт. Конституцияга ылайык жогорку кеңештин көпчүлүк альянсы министрлер кабинетинин мүчөлөрүн гана сунуштайт. Ал эми агенттик жана башка түзүмдөрдүн башчыларын премьер-министр өзү дайындайт. Бул тууралуу өлкө башчысы өкмөттү түзүү мандатын КСДП фракциясынын лидерине берип жаткан учурда эскертип кетти. Бирок буга карабастан бул рейттагы фракциялар анча чоң эмес уюм жетекчилеринин кызматтарына чейин талашышы мүмкүн. Айрыкча шайлоолорго аз калганын эске алганда фракциялар үчүн айыл өкмөтүнүн кызматы да өзгөчө орунга чыгышы ыктымал. Саясий соодалашуунун масштабтары туурасында Жибек Бегалиева. Өкмөттү куруп жаткан учурда кызматтарды бөлүштүрүү көпчүлүк коалициянын милдети. Бул парламенттик өлкөнүн башкы өзгөчөлүгү деп айрым депутаттар түшүндүрүшөт. Бирок конституцияга ылайык парламенттин көпчүлүгүнүн альянсы министрлер кабинетинин курамын гана бекитет. Агенттиктер, департамент, анан кийин кызматтар бул бүгүнкү күндө биринчи коалициялык түзүлгөндө экинчи жолу деле бул каралып калган да. Фракциялар бөлүшүп алган. Бул болгон. Мына жакында эле мисалы үчүн баягы госрегистрдин башчысын жакында мына Адамыз фракциясы бул биздин квотабыз деп өздөрүнүн сунушу менен өкмөт кызматынан кетирди. Мен ойлойм, ошол КРСтин жетекчиси өтө жакшы иштеп аткан жаш кадрлардан болчу да. Бул жагдайда өлкө башчысынын жарлыгында камтылган кеңеш ашыкча болчу да эмес. Аталган документте президент Алмазбек Атамбаев парламентке саясий соодалашуудан качып өнүгүү стратегиясынын маанилүүлүгүн эске салат. Жогорку кеңеш 1 жылга жакын мөөнөт иштеп тарап кетсе, өлкөнүн 5 жылдык өнүгүү стратегиясы бар. Анда каралган дымактуу долбоорлордун бир бөлүгү аткарылса, көпчүлүгү ишке ашыруунун алдында. Ал эми депутаттардын 26-чы премьер-министрди алмаштыруусу өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болбошу керек. Парламенттик фракциялар парламенттик көпчүлүк коалициясын жана коалициялык макулдашууну түзгөндө Кыргыз Республикасынын конституциясын катуу сактасын, коррупциялык коркунучтарды эске алып административдик ведомстволордогу, башка органдардагы жана уюмдардагы кызмат орундарын фракциялар ортосунда бөлүштүрүүнүн колдонуудагы практикасынан баш тартып, коалициялык макулдашууда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн гана курамын аныктасын. Бул чечим президенттин көз карашын көрсөтөт. Курч саясий кырдаалды оңдоп түзөтүүгө багытталып, көп партиялардын арасында саясий атандаштыкты туура нукка буруу аракети. Бирок партиянын кызыкчылыктары эл өкүлдөрү үчүн биринчи орунда болгону шексиз. Парламенттик шайлоого да аз эле убакыт калды. Ошол эле учурда министрлик жана башка ведомстволордун жалпы саны 15ке жетпейт. Ал эми көпчүлүк коалицияга кирген депутаттардын саны 65тен ашат. Андыктан фракциялар аймактардагы айыл өкмөттөрүнүн кызматтарына чейин талашышат. Например, 4 фракции заходят. Көпчүлүк коалициясына 4 фракция кирсе, же болбосо 3 кирди дейли. Бардыгы өз министрлерин сунушташат. Бирок кийин мамлекеттик агенттиктер, айыл өкмөт хакимдердин кызматтары үчүн соодалашышат. 2012-жылы премьерликтен Өмүрбек Бабанов түшүп калган соң, толугу менен өз министрлерин ар намыс алмаштырган. Мурдагы чиновниктердин ордуна өкмөткө вице-премьер-министр Камила Талиева жана Ольга Лаврова менен Талант Узакбаев келген. Ал эми социалдык демократтар мурдагыдай ички иштер министрлиги, саламаттыкты сактоо, билим берүү, жаштар саясаты жана экономика тармактарын көзөмөлдөшөт. Атамекен өкмөттүн социалдык өнүгүү, юстиция жана транспорт министрлерин дайындап келет. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев дагы ушул партиянын өкүлү. Ал эми геология мамлекеттик агенттиктин жана өзгөчө кырдаал министрлигинин башчылары эч бир партияга баш ийишпейт. Өкмөттөгү министрликтерди коалициялык көпчүлүк караса болот да. Бирок ошол эле кызматтарга же департаменттерге чейин түшүп кетүү бул туура эмес деп мен деле өзүм пикиримде дайыма айтып жүрөм. Ошондуктан биз азыр бизде жакшы иштеп аткан министрлер сөзсүз калыш керек, бирок коомчулукта ошол өзүнүн жумушун тарта албай турган кээ бир министрликтер каралып калышы мүмкүн.
Кесиптештери президенттик кеңешке көңүл бураарына вице-спикер ишенет. Парламенттик системада аткаруу бийлигинин жумушу фракциялардын жөндөмдүүлүгүн көрсөткүчү дейт. Кыргызстандыктар кайсы фракция, кайсы чиновникти дайындаганына карап, партиялардын шайлоо учурунда берген убадалар менен салыштыра алат дейт депутат. Жибек Бегалиева, Азамат Иманкожоев, 5 канал. 24 KG маалымат агенттигинин 2 журналисти парламенттик растамасынан ажыратылды. Бул туурасында агенттик өзү билдирет. Маалыматка ылайык Юлия Костенко жана Дарья Подольская эми жогорку кеңештин ишин чагылдыра албайт. Мындай чечимди парламент пресс кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева Арнамыз фракциясынын депутаты Игорь Гусаровдун өтүнүчү менен кабыл алды. Пресс кызматтан билдиргендей, депутат анын сөздөрүн туура эмес чечмелегендиги үчүн журналисттерди айыптаган. Толгонай Стамалиева жогорку кеңештин аппаратынын башчысы Ишмамбетовдун атына жөнөтүлгөн каттын көчүрмөсүн 24 KG агенттигине жиберген. Чынында катта аппарат жетекчисинин визасы да, анын реквизиттери да жок. Белгилей кетчү нерсе, дал ушул чакырылыштагы парламент өзүнүн кемчиликтерин журналисттерге оодаруусу менен атагы чыкты. Парламенттик аккредитациясынан ажыратуу аракети буга чейин 5 каналдын жана башка ЖМКлардын журналисттерине карата көрүлгөн. Бишкектин аскери бөлүктөрүнүн биринен аскер кызматкерлери куралдуу каракчылыктын катышуучусу болуп калды. Окуя өткөн түнү катталган. Түнкү 1:30 аскери формачан жана бет капчан белгисиздер шаардын борборундагы караоке клубка кирип келишип, кардарларды тапанча менен коркутуп, $3000 жана 6 уюлдук телефон алып кетишкен. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аскер бөлүктүн 3 сержанты кармалды. Бирөөсү сапер жана 2 чалгынчы гранатометчу. Банданын дагы 2 мүчөсү ишсиз. Каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын материалдары боюнча архитектура мамлекеттик агенттигинин мурунку башчысы Каныбек Нарбаев жана Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматтык адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Тергөө-иликтөө иштеринин жүрүшүндө кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы аныкталды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мэриянын алдындагы 2 уюмдун коррупциялык схемасын тапкан. Бул капиталдык курулуш башкармалыгы жана капиталдык курулуштун коомдук мамлекеттик башкармалыгы. 2 уюм тең 1984-жылдагы сатып алуу бааларын пайдаланып келишкен. Каныбек Нарбаев болсо келишимдерди түзүүдө аларды колдонгон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча эле чыгаша 10 миллион сомго барат. Туура 9 жыл мурун жоо газына аталган март ыңкылабы Кыргызстанда жүз берген. Анын жыйынтыгында Акаевдин бийлиги ураган. Арадан убакыт өткөн соң революционерлер өздөрү дагы 24 март өз максаттарына жетпей калганын белгилеп келишет. Айдай Аманкулова окуя күбөлөрү менен кошо өлкө тагдырын өзгөрткөн ошол күндү эске салды. Жоо газын ыңкылабынын башаты Аксы окуясына барып такалат. Өз букарасына ок чыгарган бийликти эл кечирген эмес. Анын үстүнө 6 адамдын өмүрү үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбай, талаптар аткарылбай, кыжырдануу ого бетер күчөйт. Акаевдин режимине каршы митингдер байма-бай өткөрүлүп, акциялар ал кездеги модалуу кетсин ураандары менен коштолот. 2005-тен февралындагы парламенттик шайлоо бүтүмүнүн бурмаланышы кырдаалды биротоло козуткан жайы бар. Президенттин уул кызы баштаган Алга Кыргызстан партиясы көпчүлүк мандатка ээ болуп, оппозициянын ого бетер нааразычылыгын жаратат. Саясий өнөктүктүн жыйынтыгына ынанбаган өлкөдөгү 9 саясий партия чогулуп, үй бүлөлүк режимди кулатуу боюнча пландарын жүзөгө ашырып башташат. Жипар Жекшеев ошондогу элдик кыймылдын активдүү мүчөлөрүнүн бири. 9 жыл мурун болгон окуя күнү бүгүнкүдөй эсинде. Күн сайын митингдерди уюштуруп, баракчаларды таркатып, бийликке каршы баш көтөргөндүгү үчүн аз жерден камалып да кала жаздаган. Мага эң оор участокту Бишкек шаарына жоопкерчиликти жүктөп коюшту. Ал эми Бишкек шаарын элди козгоп, түштүктөгүдөй же Талас же Нарын же көлдөгүдөй элди бат чогулта албайсың эч качан. Горкийдин эстелигинин жанында бир канча жолу, бир 10 чакты жолу ар кандай элдерди катышуусу менен баягы митингдерди өткөзүп аттык. 24 март күнү Борбордо Алатоо аянтында 30 миңге чукул адам чогулат. Көпчүлүккө күч органдары туруштук бере алган эмес. Толкуган эл ак үйгө кирип барат. Стратегиялык башкы имараттын эшик терезеси талкаланып, документтер көккө сапырылып. Бул учурда Аскар Акаев үй бүлөсү менен Эбак Орусияга качып кеткен болчу. Саксийских событий 2002 года.
Аксы окуясында Аскар Акаев чоң кемчилик кетирген. Болгон күнөөнү милицияга жүктөп коюп, ошондуктан март революциясы учурунда күч органдары президентти колдошкон жок. Алар билишти, эгер элге каршы ок чыгарышса, кийин өздөрү эле жоопко тартылып калышарын. Болбосо алар оңой эле күч колдонуп коюшмак. Себеп мыйзам боюнча өзгөчө коргоодогу объектиге кол салгандарга каршы катаал чара көрүүгө укуктары бар эле да. Акаевдик режим кулатылганы менен өлкөнү караңгы күндөр күтүп турган. Бир заматта калааны мародёрлор каптап, ири дүкөндөр таланып толонот. Өзгөчө качкын президентке таандык деген мал мүлктөн эч нерсе калтырышпайт. Милиция болсо кийлигишкен эмес. Инкылаптын эртеси эле Кыргызстан жаңы президент жана премьердин милдетин аткаруучуга ээ болот. Ал бардыгына белгилүү болгондой Курманбек Бакиев оппозиция лидерлери анын партияда жоктугун, мурун депутат, премьер-министр болгондугун жана эң маанилүүсү түштүктөн экендигин эске алып, жогорку вазипаны ыйгарышат. Көпчүлүк түштүктүн өкүлдөрү эле да. Алар сүйүнүп кетти, мен түндүктөн болсом дагы түштүктүн өкүлүн баягы жалпы жетекчи кылалы дегенде. Анан кийин баары колдоп кетишти. Бекназаров экөөбүз кирдик кабинетине. Анан кагаз жазып отурган экен үкү үстөлүндө. Анан айттык да, бизге ушу төрага жетишпей турат. Төрага болуп иштеп бербейсиз десем, шак эле макул болду. 5 мүнөт өтпөй эле келип пресс-конференция өткөрдүк жогорку кеңеште. Ошол жерден жарыялап салдык. Ошентип өзүбүздүн мойнубузга мингизип алыптырбыз да Бакиевди. Анан түшүрө албай койдук. Бүттү. Келген дипломаттар дагы, журналисттер деле, кимиси келсе деле ошол менен сүйлөшүп калды. Революционерлер 24 март өлкө тагдырын терс жагына өзгөртөөрүн сезбесе керек. Инкылаптан кийинки жылдар көрсөткөндөй жаңылануу болгон жок. Реформалар башталбай жатып токтоду. Бийлик тизгини мурдагыдай эле үй бүлөлүк кландык башкаруунун колуна өттү. Сөз эркиндиги ооздукталып, буйрутма адам өлтүрүүлөр күч алды. Бакиевдин 5 жылдык башкаруусу алгачкысынан алда канча катаал кан төгүүлөр менен жыйынтыкталды. Biz Акаевтан дагы коркунучтуу, Акаевтан дагы наадан, андан дагы ушундай бир абдан бир кара мүртөз, элдин кызыкчылыгын ойлобой, өзүнүкүн ойлогон Бакиевди алып келип алганыбызды кийин түшүнүп калдык биз. Мына биздин кетирген кемчилигибиз ушул да. Элдин астында биз ушул күнөөнүбүздү мойнубуз менен тартышыбыз керек да. Кечирим сурашыбыз керек. Эгерде ошол эле убакта биз туура адамды тандаганыбызда, мүмкүн 7 апрелдеги окуя болбойт болчу да. Эл үмүтү акталбай калгандыгы үчүн 24 март өткөн жылы майрамдык даталардын катарынан чыгарылып ташталган эле. Бирок бул күн Ак үйдөгү атка минерлер үчүн ар дайым эскерме. Элдин ишениминен кетсе, бийликтин соңу эмне менен бүтөөрүн айгинелеп турган. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5-канал. Бүгүн эле президент Алмазбек Атамбаев март окуясынын жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Кайрылуунун текстине көңүлүңүздөрдү бурабыз. 9 жыл мурда 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстандын эли көтөрүлүшкө чыккан. Адилетсиздикке жана уурулукка, мыйзамсыздыкка жана зомбулукка каршы көтөрүлгөн. Жогорку кеңешке шайлоо учурундагы одоно мыйзам бузуулар, ыплас аракеттер элдин кыжырын келтирип, чечкиндүү кадамга барууга мажбур кылган. Ал күндөрдө ар бирибиздин жүрөгүбүздө чоң үмүт жаралган. Жамандыктын бардыгы артта калды. Мындан ары Кыргызстанда үй бүлөлүк кландык башкаруу кайталанбайт деп үмүттөндүк. Тилекке каршы көп узабай элдин үмүтү акталбай калгандыгы анык болду. Элдин жеңиши уурдалды. Бир жексур режим экинчиси менен алмашылып гана калды. Эгерде элдин кызыкчылыгына чыккынчылык жасалбаганда, Кыргызстан ошондо эле бутуна бекем туруп, жарандарына татыктуу жашоону камсыздоого жетишмек. 2010 жылдын апрелиндеги жоготуулар, июнундагы трагедия болмок эмес. Урматтуу кыргызстандыктар, аксы окуялары жана 2005 жылдын мартындагы элдик көтөрүлүш кыргызстандыктардын эркиндикке жана адилеттикке болгон умтулуусун далилдеди. Муну биз эч качан эстен чыгарбайлы. Кыргызстандын жаркын келечегин куралы, биргелешип элибизге бейпил жана бакубат жашоо камсыздайлы. Жараткан тилегибизди кабыл кылсын, элибизди, жерибизди колдосун. Евробирлик 33 Орусиянын жана Украинанын жарандарына Евробирликке кирүүсүнө тыюу салды. Аны менен бирге алардын банктагы эсептерин тоңдурууну чечти. Ал эми ушул жылы июнда 3 Орусия жана Евробирлик саммити болбой калды. Ошондой эле Россия менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр да токтотулду. Ал ортодо Гаагада ядер коопсуздугу боюнча саммит старт алды. Анда Украинадагы абал ортого салынмакчы. Кененирээк Самат Качкынов. Москвага карата киргизүүчү санкциялардын саны өсүүдө. Бирок Крым Россиянын бир бөлүгү болуп калды. Референдумдун жыйынтыгын Казакстан, Кыргызстан жана Белоруссия тааныды. Ал гана эмес, ар бир мамлекеттин бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн бузгандарга каршы чыгып келген Беларусь президенти бул өткөнгө Украинанын бийлиги өзү күнөөлүү деген оюн билдирди.
Көптөр Россия Крымды өзүнө каратып алуу үчүн баардык аракеттерди көрөт, күч колдонот деп келишкен. Мындай болбойт. Көп саясатчылар буга жол бербегиле да. Мисалы эч ким айтпайт да, Россия уралчан кирип келип адамдар оопуп кетишти деп. Эч ким айтпайт, баарына бийлик жол берип койду. Бүгүн Гаагада чоң жетиликтин саммити болуп, ядер коопсуздугу боюнча сөз болмок. Бирок биринчи маселеге Украинадагы каатчылык коюлду. Ага Украина премьер-министри Арсений Яценюк эл аралык валюта кору менен жолугушмак болуп барган эмес. Украина ал уюмдун ортомчулугу артында Евробирликтен 11 миллиард евро алууну максаттаган, дагы 1 миллиардты АКШ берерин убадалаган эле. Ал үчүн расмий Киев өз элине жакпаган шарттарды уюм алдында аткарышы керек. Булар Россияга карата жаңы санкцияларды киргизүүгө жагымдуу шарттарды түзөт дегендер да чыгууда. Россия экономикасы негизинен нефть жана газдын эсебинен эле кармалып турат. Акыркы жылдары ал азайып баратат. Эгер иш санкция киргизүү менен бүтсө, анда Орусия экономикасын кыйын кырдаалдар күтөт. Мындан сырткары Украина премьери Россияны миллиардтаган суммага эл аралык сотко берерин билдирип чыкты. Анын айтымында Крымда Украинаны куралчан тоноо болду. Бүгүн эле Крымдагы акыркы украиналык база Россиянын карамагына өттү. Эми Украин жоокерлерине орус аскерлери катарында же жөнөкөй жараны катары калтыруу сунушталып жатат. Личный состав, даже те, кто, если желают... Өздүк курам жада калса бул жакта калабыз дегендер да баарыбыз акыркы чекит коюлганга чейин турабыз. Биз сүйлөштүк. Орус тарап урмацый менен, туубуз менен кеткенге мүмкүнчүлүк берип атса да биз аскердик бөлүгүбүздү кайтарууда турабыз. Ал ортодо Украина Россияга жаңы аймак болуп калган Крымга карата расмий эмес санкцияларды киргизе баштады. Крымга электр энергияны берүү дээрлик 2 эсеге кыскарды. Маал-маалы менен өчүрүүлөр орун алууда. Крым бийлиги болсо электр энергияны толук токтотуп койсо да, жарым айдын ичинде маселени чечип алышаарын билдиришүүдө. Самат Кашкынов, Ярослав Калиновский, 5 канал. Испан өкмөтүнүн үнөмдөө чарасына каршы Мадриддеги жүрүш нааразы болгондордун полицейлер менен кагылышуусуна алып келди. 100дөн ашуун адам жабыркады. Алардын жарымы полицейлер. 30дай адам кармалды. Көтөрүлүшчүлөр имарат терезелерин талкалап, полиция кызматкерлерине таш, петарда жана башка заттарды ыргытышкан. Тартип сакчылары жооп иретинде көздөн жаш агызуучу жана желим окторду колдонушту. Иш-чарага катышууга өлкөнүн булуң бурчунан бир нече ондогон миң адам келген. Австралиялык учкучтар малайзиялык Боингтун сыныктары болушу мүмкүн деген объектилерди табышты. Малайзиялык авиалайнерди издөө иштери 3 жумадан бери уланууда. Күн мурун австралиялык жарандык учак экипажы Индия океанынын түштүк бөлүгүнөн белгисиз объектини байкашкан. Объекттердин биринин узундугу 22, турасы 14 метр. Анын жанында майдараак нерселер бар. Малайзиялык авиакаттамдын Боинг учагы Куала-Лумпурдан Пекинге учуп баратып 8 мартка караган түнү радарлардан көрүнбөй калган. Учакта 239 адам болгон. Алардын тагдыры азыркыга чейин белгисиз. Жылына 200 миңге жакын кыргызстандыктар айыл чарбасы үчүн насыя алышууда. Бирок адатта жеке микрокредиттик компаниялардын пайыздык ченемдери жылына 20%-тан башталат. Былтыркы көздөн бери мамлекетибизде 10% ченем менен чакан насыя берүү программасы ишке киришкен. Эми Айыл банкынан бардык фермерлер Кумтөр чакан багыты боюнча 1 жылдык мөөнөткө 50 миң сомго чейинки жеңилдетилген насыя ала алышат. Ал үчүн канадалык инвестор аймактарды жана андагы калктын жашоо турмушун көтөрүү максатында 800 миллион сом бөлүп берген. Октябрь айылы Бишкектен анча алыс эмес. Айылда 700 үй бүлө жашайт. Негизинен эл айыл чарбасы менен алектенет. Бирлери жер иштетет, бирлери мал багышат. Айылда башка жумуштар жок. Бир кезде фабрика бар болчу. Азыр ар ким өзү менен өзү. Хлопок подорожался. Азыр фабрика иштебейт, пахта дагы кымбаттаган. Бардык эле адамдар акча таап бир нерсе менен алектенгиси келишет. Капуста, картошка же башка нерсе өстүрөлү дешет. Башка жумуш жок. Эгер акча болсо жерди ижарага алып иштетсе болот. Бирок ага акча керек. Калкта акча жок. Мына жаз келип эгип айдоо сезону башталат. Ага каражатты кайдан алабыз? Азыр курулушта эч нерсе жок. Баарына акча керек экен. Арфидини Жолошов мал чарбачылыгы менен алектенет. Айыл банктан 50 миң сом алып энчилерди сатып алган. Эми бодомал жандыктарды багууда. Бул үй бүлөлүк бюджетке бир топ киреше алып келүүдө. Анын үстүнө пайыздык ченемдер адаттагы жеке чакан каржы компанияларына салыштырмалуу бир кыйла төмөн. Мурда анын проценти 20 болчу. Азыр 10%ке түшкөн да. Азыр жакшы да, адамдарга канча адамдарга жеңилдик болгон. Жакшы да, бирок адамдардын муктаждыгын көрүп жатат да. Иштеп, анан ошол алган акчаны кайра кайтарып беребиз да. Ушу мал менен кичине биз нерсе кылсак, анан кичине эме кылабыз да, кайтарып акчасын беребиз. Жакшы да, Айыл банктын жакшы да. Мен Айыл банкта иштегендерге мен ыраазычылыгымды билдирем. Кайра
Ал эми насыя алуу жолдору болушунча жөнөкөй. Болгону паспорт жана айыл аксакалдарынын сунуш каты керек. Бул акчаны кайрып алуунун жалгыз кепилдиги болуп саналат. Насыя анчалык чоң эмес, 50 000 сом. Бирок өлкөнүн бардык аймактарын камтыйт. Кумтөр компаниясынын берген гранты менен бир канча миңдеген мекендештерибиз насыя алууга жетишти. Общая сумма переданных средств составила 800 сом. Бүгүнкү күнү бөлүнгөн жалпы каражат 845 миллион сомду түзөт. Программанын негизги максаты калкты иш менен камсыз кылуу, жакырчылыкты жоюу жана жөнөкөйлөтүлгөн чакан насыя алуу жолу менен элдин жашоо турмушун көтөрүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Преодоление бедности, повышение благосостояния путем предоставления микрокредитов по упрощенной процедуре. Эгерде айыл өкмөтүнүн жалпы карызы 2%-дан ашып баратса, насыя алуу тезинен токтотулат. Демек, айылдаштары дагы насыя ала алышпай калат. Ошондуктан насыя алуунун жолдору жөнөкөй болгону менен насыялардын кайтарымы 99% болууда. Мындай ыкма өзүн өзү актады. Жайга чейин Айыл банк бардык сумманы жумшоону көздөп жатат. Жаздын келери менен таштандыга толгон кала. Бишкектин борбордук бөлүктөрү таштандыдан арылып жатканы менен каланын чет жакасы жана көп кабаттар арасы акыр чекер алдында калгандай. Бирок мында айып жалаң гана тазалык кызматкерлеринде эмес, актуалдуулугу артып бараткан маселе тууралуу Айгерим Жаныкул кызы. Каладагы Октябрь районуна таандык катар жайгашкан кичи райондор. Эл жыш жашаган бул аймактар тушкелде ыргытылган таштандыларга толгон. Жашаган үйлөрдүн айланасына чейин. Айта берип эч ким укпаган соң акыр чекирлердин арасында жашаганга деле көнүп калышкандарын айтат жашоочулар. Мындай за домом, уже перед домом, карабайсың, совет, Октябрьский советтин алды ушундай бардак болуп жатат. Кирем уже жаз келип атат, кардын баары кетти, карабайсың, арканда өзүңөр эле келдиңер го дейт. Биякта мусор өрттөнүп атат, ичи толуп тура. 2-3 күндөр мусор алынбайт такыр эле. Аябай кирип болуп атат. Кайсыл жакты карабат тегеретени акыр чекирлер ээлеп алгандай. Булардан арылуу үчүн өздөрү жашаган аймактардын тазалыгы үчүн акча чогултуп берген учурда деле жумуш аткарылбайт дешет нааразы болгондор. Тазаламыш болушат эми, акча чогултуп деле беребиз. Бирок баары бир эле таза эмес. Ишембилик илгери уюштурулчу эле. Азыр андай деген нерсе жок. Ага эч кимдин деле иши жоктой. Ушинтип кир болгон короодо жашайбыз. Эмнени карашат жанагы чоңдор, түшүнбөйм. Ар бир аймактын тазалыгына көз салган муниципалдык башкармалыктар болсо, айтылгандар менен макул эмес. Айлана чөйрөнүн иретке келтирилбей жатышы жаздын алгачкы күндөрүндөгү аба ырайы тоскоол болуп жатканына шылтоолошот. Эгерде үйдүн ичинде болсо, бул домкомдордун иш алып баруусун көргөзөт да. Эми биринчиден, экинчиден көбүрөөк домкомдордун баары тең эле мынагу көнүп калышкан, күн жакшылап чыксын, ошондо азыр ылай дейт. Азыр ылай барып туруп алганга ылай болобуз, тиги бу деген немелерди айтышып атат. Көбү же пенсияда, же болбосо көбү мындай жумуштарда иштеп жүрүшөт. Көбүнчө ошо домкомдун да мындай өзүнүн уюштуруучулук сапаттарынан да бул көз каранды болот да мындай иштер. Санитардык нормалардын сакталбашына айыппул салыныш керек. Бирок сүйлөшүү жолу менен чечилген учурлар көп болгондуктан көпчүлүк учурда бул аткарылбашын райондук администрация дагы моюнга алат. Полюбовно мы стараемся. Эскерткенге аракет кылабыз, түшүндүрүү жолу менен ар бир үйдүн комитет башчылары менен, ал эми чарбалык субъектилер, ар бир үйдүн короолорун карай турган инспекторлор бар. Ошолор текшерип протокол түзүшөт. Анткен күндө да таштандыга толгон калаага айланды деп айтканыбыз менен Бишкектин көрүнүшү анда жашаган жашоочулардын маданиятынын деңгээлинен көз каранды. Көпчүлүк учурда күнөө таштандыларды челектерге салуудан эринип жаткан өзүбүздө. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Бишкекте 11-чи жалпы республикалык жаштар жана мектеп аралык театр фестиваль ачылды. Иш-чарага жалпысынан 15 мектеп катышууда. Орто окуу жай окуучулары калыстардын сынына драмалык жана куурчак спектакльдерди коюшат. Балдардын чыгармалары Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында коюлуп, көрүүчүлөр үчүн кирүү акысыз. Нурсулуу Нуркамелова кененирээк. Кичинекей залдын ичинде жаш мектеп окуучуларынын аткаруусунда коюлуп жаткан спектакль. Ырда бийле бардыгы өз өнөрлөрүн тартуулап жатышты. Жаш болгондоруна карабай, ар бири өз каармандарынын ролун мыкты аткарып, көрүүчүлөрдүн калыстар тобунун купулуна толду. Жомок каармандары менен жаңы жылды бирге тозобуз. Сыйкырдуу шаар, Винни Пух, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен үзүндү. Жана дагы көптөгөн чыгармаларды сахналаштырышты. Билетим. Билеп, Дед Мороз келди. Бир ай даярдандык. Аябай кызыктуу болду. Мамалар, папалар карады.
анан баарыбыз бийледик уже балдар дагы. Бүгүнкү спектакльден болсо мен комуз чертим чыгарды абдан толкудум. Мен биринчи жолу чыгып атам. Биринчи жолу катышып, биринчи спектакль аткарып, ошентип чыгып атам. Уюштуруучулардын айтуусуна караганда, бул фестиваль келечекте жаш таланттарды, театр дүйнөсүнө кызыккан жаштарды тарбиялоого чоң өбөлгү болот. Жаш курагы боюнча чектөөлөр жок. 1-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары. Я вредный, да я самый полезный, да я и петь умею. Раньше начинал, так в школе. Башында жон гана мектептин сахналарында кичинекей ролдорду аткарып, алып баруучу болуп чыгып калдым. Өзү кичинекей кезимде актер болсом деген тилегим бар эле. Эми минтип кичине болсо да көрүүчүлөрдүн алдына чыгып, өз каармандарыбыздын ролдорун аткарууга аракет кылып атабыз. Чыгып жатканда албетте толкундоо сезимдери болот. Келечекте мындан да чоң сахналарга чыксам деген тилегим бар. Мындай иш-чараны уюштуруу идеясы 11 жыл мурда пайда болгон. Алгач Ленин райондук фестиваль болуп, жалпы республикалык деңгээлге көтөрүлдү. Жыл сайын өткөрүлүп келген бул иш-чарага республиканын ар кайсыл мектептеринен келип катышып кетишет. Бул жолкусунда болсо ар кандай себептерден улам аймактардан эч ким келе алган жок. Вначале он был районный фестиваль Ленинского района. Башында райондук, шаардык фестиваль болуп отуруп, эми жалпы республикалык иш-чарага айланды. Мен өзүм көп жылдардан бери калыс болуп, кичинекей таланттуу жаштардын орлоруна баа берип келем. Жыл сайын өз өнөрлөрүн тартуулаганы келген мектеп окуучуларынын саны өсүүдө. Ар бири өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын каармандардын ролун аткарып, аны көрүүчүлөргө жеткиликтүү кылыш үчүн ар бир кылган күч аракеттерин абдан баалайм. Жалпысынан 32 сахналаштырылган спектакль коюлуп, жыйынтыгында баардык катышуучулар белектер менен сыйланышат. Ал эми Калыстар тобу тарабынан эң мыкты деп табылган спектакль Орус драма театрынын чоң залында, атайын репертуарлардын катарында чоң сахнада коюлмакчы. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш таланттардын катышуусунда спектакль дагы 3 күнгө созулат. Кирүү акысыз. Нурсулу Нуркамилова, Андрей Заверухин, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү бүгүнкү ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.